Мыйзамдуу өлкөдө кайсыл бир түшүнүк, кандайдыр бир кландар үстөмдүк кылбашы керек. Мыйзамдуу өлкөдө мыйзамдын гана үстөмдүгү болушу шарт. Мындай ураандын алдында акыркы жылдары жүргүзүлүп жаткан саясат өз жемишин берип жатат. Болбосо Кыргызстан эгемендик алгандан бери каралары дүйнөсү мыйзамды аттап өтүп, өздөрүнүн түшүнүгү менен жарандарды каалагандай калчыганы чын. Ал эле дейсизби, жада калса саясатчылардан бери колго алып, ишкерлердин мүлкүн тартып алган Крим төбөлдөр доору бүттү көрүнөт. Аларга буга чейин каз-катар эскертүүлөр берилген, четтен ашкандары катар менен кармалды. Каралар дүйнөсүнүн ана башы саналган Камчы Көлбаев жана ал уюштурган кылмыштуу топтун мүчөлөрү мыйзамсыз иштерди жасап, адал эмгек менен иш кылган ишкерлерди карактап, мыйзамды таптакыр эле тоготпой калган. Натыйжада Крим чөйрөсү бири-бири менен таасир талашып, мыйзамдагы ууру делген Көлбаев Чыңгыз Жумагуловду буйрутма менен өлтүргөнү белгилүү болгондон кийин атайын кызмат аны кармоо операциясын жүргүздү. Бул учурда Камчы Көлбаев каршылык көрсөтүп, атайын кызмат менен ок атышууга чейин барган. Кесепети анын өлүмү менен бүттү. Кол тийбестей көрүнгөн Камчы Көлбаевдин аяначтуу тагдыры өздөрүн Крим төбөл деп атап жүргөндөрдү солк эттирди окшойт. Чекеден уюшкан кылмыштуу топтордун башчыларынын бири мыйзамдагы ууру статусунан баш тартса, айрымдары бул жолго экинчи кайтпайбыз деп кайрылуу жасап жатышат. Теманы кесиптешим улантсын. Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай ОПГ, бандиттер, рекеттер жана бизнеске кол салуу болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат. Мындай билдирүүнү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев соңку 2 жылдан бери катуу айтып келет. Себеби бир эле, бул мыйзамдын үстөмдүгүн арттыруу. Дагы бир жолу эскертемин. Бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюштурган кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле. Эгер Кыргызстандан чыкпаган уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болсо, жазаланат. Эркиндикте жүрбөйт. Муну мен жоопкерчиликтүү түрдө айта аламын. Ушундай билдирүүлөрдөн кийин улуттук коопсуздук кызматы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөттү. Тынымсыз жүргүзүлгөн иштердин алкагында 2022 жылдын 24 декабрында Нарындын Кочко районунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалган. Алар кафелердин биринин кожоюнун тамактануучу жайын өрттөйбүз деп коркутуу жолу менен ай сайын $1000 берип турууну талап кылышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу топторду райондук милиция кызматкерлери калкалап жүргөнү аныкталган. Ушундай эле окуя Токмок шаарында да катталган. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу мүчөлөрү Токмок шаарынын тургунунан физикалык зомбулук көрсөтөбүз деп коркутуу жолу менен $2500 талап кылган. УКМКнын кызматкерлери Крим чөйрөсүндө положенец жана смотрящий кайман аты менен таанылган мүчөлөрүн да кармашкан. Алар жеке ишкерге Бишкектеги соода жайын өткөрүп берүү үчүн күч колдонушкан. Булар укук коргоо органдарынын кылтагына илинген уюшкан кылмыштуу топтордун чети гана. Чабактарды кармап жазалаган менен уюшкан кылмыштуу топтордун аракеттери токтобой калбайт. Ириде алардын үстүндө тургандардын тамырын кыркуу зарыл. Узап бара жаткан жумада Улуттук коопсуздук комитети уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн алкагында каралардын ана башы Крим авторитет Камчы Көлбаевди кармоо операциясын жүргүзүп, куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн ал жок кылынды. Каралар дүйнөсүндө Камчы Көлбаев деген ысым 1990 жылы пайда болгон. Ага чейин таасирдүү Крим авторитет Рысбек Акматбаевдин жанында жүрүп, аны менен тыгыз байланышып келген. Ошол жылы эле экөөнүн ортосун карамышы каралап уруша кетишкен. 2000 жылы Рысбек Акматбаевге кол салуу уюштурулуп, анда ал жараат алып жадында жүргөн 2 адам каза болгон. Бул кылмыш ишине Камчы Көлбаев шектелип, сот аны 25 жылга эркинен ажыраткан. Бирок 6 жылдан кийин колониядан качып издөөгө алынган. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, Камчы
Көлбаев түрмөдөн качып Москвага барган. Ал жактан мыйзамдагы ууру аталган. Уюшкан кылмыштуу топтордо бул күн өзгөчө салтанат менен белгиленген. Ошондон кийин Кыргызстанда өлкө сыртында бизнесмендерге массалык кысым башталган. Көлбаевдин балдары ири курулуш базарларын кыдырып, бизнесмендерден опузалап акча талап кылышкан. Бербегендерине күч колдонуп, уруп сабап турушкан. Айрым учурда Камчы Көлбаевдин балдары анын мыйзамы менен жашашы керектигин, болбосо тууган уруктарына кысым болорун айтып коркутушкан. Бүгүнкү күндө криминалдык топтордун жана алардын ана башчыларынын мамлекеттик түзүлүшкө, мамлекеттин саясий социалдык өнүгүүсүнө, инвесторлордун келишине, ошондой эле жөнөкөй жарандардын өздөрүнүн бизнесин өнүктүрүшүнө кандайдыр бир деңгээлде чоң таасирин тийгизип, көп учурда алардын өсүшүнө, өнүгүшүнө каршы болгон, ошону менен бирге криминалдык топтордун ана башчыларынын саясий деңгээлдеги кээ бир мамлекеттик чиновниктер менен, кээ бир укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен жогорку деңгээлге чейин бири-бирине чырмалышып, убагында бүгүнкү күндө дагы мындай мамлекетибиздин өсүшүнө, өнүгүшүнө тоскоолдук кылган учурлар көбөйө баштаган. Фамилия, имя, отчество. Кульбаев Камчы Александрович. Ты вор в законе? Я вор в законе. Крим авторитет Камчы Көлбаевдин каралар дүйнөсүндө кадыры артып, анын аты Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчуна тааныла баштады. 2011-жылы Абу-Даби шаарында эл аралык Интерполдун кызматкерлери тарабынан кармалып, виза эрежесин бузгандыгы үчүн камакка алынган. Укук коргоо органдары ал жашап жаткан үйдү тинтүүгө алганда Дубайдагы дүкөндөрдүн биринен мурда белгисиз адамдар тарабынан уурдалган зер буюмдары табылган. Көп өтпөй тагыраагы 2012-жылы Америка Кошмо Штаттарынын атайын кызматы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине киргизген. 2017-жылы АКШ бийлиги мурдагы союздук республикалардагы 10 крим авторитеттин атын кара тизмеге киргизген. Арасында Камчы Көлбаев дагы бар. Учурунда АКШнын мамлекеттик департаменти каралардын ана башчысын камакка алынышына жана соттолушуна, ошондой эле Көлбаевдин кылмыштуу уюмунун каржылык механизмдеринин бузулушуна алып келген маалымат үчүн $5 миллион чейин сыйакы төлөнөрүн жарыялаган. Вашингтон Көлбаев жана анын кылмыштуу тобу дүйнөлүк баңгизат, курал жарак жана адам аткезчилигине катыштыгын айыптаган. Тартип болгон эле жакшы да. Коомдо мыйзам сакталса, коом мыйзам менен жашаганы. Албетте биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин бул нерсе баары мыйзамдуу болуш керек, бирок алардын көпчүлүгү мыйзамга баш ийбейт. Алар өз алдынча өз каалагандарын аткарып, өз каалаганын кылып, биз ошо баарыбыз мыйзамга баш ийгенден кийин алар дагы ошол эгерде туура эмес кылган болсо, алар дагы мыйзам чегинде. 2020-жылы октябрь айында УКМК мыйзамдагы уруу атыккан Көлбаевди кармаган. Ага кылмыштуу топ түзүү беренеси менен айып коюлган. Бирок киримтөбөл 4 айдан кийин эч жакка кетпөө тил каты менен абактан чыккан. Атайын кызмат 250 миллион сомдон ашуун кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча Көлбаевге карата иликтенип жаткан иштин алкагында анын туугандары мамлекетке 50 миллион сом которгонун билдирген. Май айынын аягында Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун 4 мүчөсү кармалып, камакка алынган. Алар кыргыз ишкерлеринин Кытайдан импорттогон товарларын көп жылдан бери тартып алып турушкан. Бул боюнча Кыргызстандын жана КМШ өлкөлөрүнүн аймагында туруктуу кылмыштуу схема түзүшкөн деген шек менен колго түшүрүлгөн. Мурдагы бийликтегилер баардыгы именно ошол кылмыштуу топтогу балдарды шайлоодо колдонуп, балдарды уюштуруп бересин деп, айрым маселелерин ошолор аркылуу чечип, бизде мыйзам иштебей баштаган. Ана мисалы үчүн азыркы Садыр Жапаров менен Камчы Ташиев келип айтпадыбы? Бул коомдо бейкут элдер эч кимден коркпой, дүйнө мүлкүн алдырбай, бирөөдөн кордук көрбөй, таза коомдо жашашын камсыз кылабыз деп айтты. Мына ошону аткарышып атат. Улуттук коопсуздук кызматы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча тынымсыз иштерди жүргүзүүдө. Ага ылайык республиканын аймагында ар түрдүү кылмышкерлердин таасирин жоюу боюнча чараларды көрүп жатат. Өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактылары боюнча атайын кызматтын кызматкерлери Камчы Көлбаевди кармоо операциясын жүргүзүштү. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Камчы Көлбаев турган жери Ибраимов көчөсүндөгү Блондер Паб ресторанында аныкталып, ал жерге барган УКМКнын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына көңүл бурбастан ок атуучу куралдарды колдонуу менен куралдуу каршылык көрсөткөн. Натыйжада УКМКнын кызматкерлеринин өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жаралган. Көлбаевдин кылмыштуу иш-аракеттеринин натыйжасында УКМКнын атайын кызматкерлери ага эскертүү иретинде ок атышкан. Ортодогу ок атышуудан улам Крим авторитет алган жаратынан ошол жерден эле көз жумган. ГКМБнын кызматкерлери барып кармай иштегенде жанагындай вооруженный отпор бергени, анан дайет эле айтылып жүрбөдү эле, бул охрана менен жүрөт,
начальник охраналары бар, тиги бул оружиясы бар деп. Аны ошондой эмеге мыйзам илетинде күч колдонгону бул туура эле нерсе. Өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактыларынан сырткары Камчы Көлбаевка каршы кылмыштуу топтун лидери Дөө каймана аты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар деген жарандардын арыздары боюнча да тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жаткан. Бул фактынын негизинде УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топ түзүү, мыйзамсыз курал жарак сатуу, адам өлтүрүүгө аракет кылуу боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлдү. Ок атышууга катышкан Камчы Көлбаевди текшерген дарыгерлер октон алган жаратынан ошол жерде каза болгон тастыкташты. Бул окуяга катышкан УКМК кызматкерлери жана жарандар арасында жабыркагандар жок. Тартип болсун коомдо, кылмыштуу топ болбосун, коррупционер болбосун, ууру кески алдамчылар болбосун. Кыргыз эли бейкут жашаган. Бардыгын аксакалдар эле чечип койгон. Мына көлдө угуп атасың, уккансыңарга. Мойтеке, Кыдыр аке дешип эле аксакалдар чогулуп ата энесин урук тууганын чакырып эле, кыянатчылык кылба деп эле чечип койчу. Ошондой эле УКМК бул фактыга тиешеси бар Камчы Көлбаевдин тобунун бардык өкүлдөрүнүн аракетине юридикалык баа берүүлөрүн билдирди. Крым төбөлүнүн каралар дүйнөсүнө аралашканга чейин эмне менен алектенгени боюнча эч бир маалымат жок. Уюшкан кылмыштуу топтун аркасында канчалык деңгээлде байыганы интернетке тараган видео эле айгинелеп турат. Тасмада гектарлаган жерди ээлеп курулган окшош турак жайлар менен хан сарайды көрүүгө болот. Интернет колдонуучулары видео Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында тартылганын, ал Камчы Көлбаевка таандык экенин айтып жатышат. Камчы Көлбаев жок кылынгандан көп өтпөй Тайсон каймана аты менен таанымал Талаш шаарындагы кароочусу пара талап кылуу фактысы менен кармалганы белгилүү болду. Шектүү унаа мектептин мугалимин ага карата компроматтык маалыматтарды ИИМ менен УКМК кызматкерлерине берем деп коркутуп, кысым көрсөтүү жолу менен 70 000 сом талап кылган. Тайсон акчанын 30 000 алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Өздүк тинтүү учурунда андан 20 грамм кара курай табылган. Кармалган адам Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Я призываю всех не нарушать законы Кыргызской Республики, в свою очередь подтверждаю, что не имею никакого авторитета. Крим төбөл өлгөндөн кийин анын эң жакын адамдарынын бири Улан Барчакеев Крим чөйрөдөн баш тартып, уюшкан кылмыштуу топторго баш ийбей турганын жарыялады. Ал өз кайрылуусунда Кыргызстандын мыйзамдарын бузбай турганын айткан. Ал ортодо Молдовановка айылындагы номер 27 түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп жаткан Крим чөйрөдөгү Сакал деген ат менен таанымал Улан Токтосунов УКМКнын төргөө абагына которулганы маалымдалды. 5-октябрда анын мыйзамдагы уруу статусунан баш тарткандыгы боюнча тасма интернет булактарына тарады. Ушул эле күнү дагы бир Крим төбөл Женго кайманаты менен белгилүү Кадыр Досонов уюшкан кылмыштуу топтон кеткенин жарыялады. Анын кайрылуу жасаган видеосу дагы социалдык булактарда таралууда. Азыркы учурда эч кандай криминалдык статусум жок. Кыргызстаныбызда тынчтык, амандык болсун. Улуттук коопсуздук кызматы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү улантат. Укуктук мамлекетте мындан ары мыйзам үстөмдүк кылат. Андыктан ишкерлер каралардан коркпой үркпөй тыгын ишин кыла берсе болот. Дүйшөн Шаршембеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Жумасареп.